9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектүү катары кармалган тургун өз көрсөтмөсүндө күнөөсүн мойнуна алган. Ал Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып, үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жертөлөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап, өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын милиция жарыялаган. Шектүүнүн жактоочусу анын психикалык жактан жабыркагандыгын айтып, буга чейин ооруп дарыланган тактамаларын көрсөткөн. Маалыматка ылайык, ал 2008 жылы жин оорусу менен стационардык тартипте дарыланган. Жактоочусу анын ар кайсыны сүйлөй берерин билдирген. Көрсөтмөсүндө айткан сөздөрү жана анын күнөөлүүлүгүн далилдөө үчүн ага соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Ооба күбө көрсөтмөлөрдү берип атат, бирок анын көрсөтмөлөрү чындыгында эле ошол чындыкка дал келеби же баягы оюндан чыгарып айтып атабы, баягы жин оорусу менен буга чейин ооруган болсо, баягы көрсөтмөлөрдү ар кандай түрдө берип атат да. Ошол себептен ошонун туура аныктап алыш үчүн азыр психиатриялык экспертиза бизге зарыл болду тергөөгө. Ошондуктан ушул экспертиза жүргүзүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен калган иш-аракеттер жүргүзүлөт. Сизде буга чейин убактылуу кармоочага киргизилген эмес да? Жок, убактылуу кармоочага киргизилген эмес, тергөөгө камсыздалган. Көп өтпөй үйүнө кое берилген шектүү өз үйүндө олтуруп, курулай дооматка калганын, учурда ден соолугу жакшы экенин айткан билдирүүсү тарады. Мен мана кутулуп чыктым. Эч канака мени бир тукмат, бир маалымат жок коюп, мени бир нема кылышмады. Сак саламатман, хамёгум жакшы. Мана азыр карындаштарым менен көрүшүп, келинемлер менен, ажакемлер менен, дадам, аям, жыялар менен көрүшүп, мен отурупман дасторкон атырапында. Хижалат болмайлар. Хамё жакшы. Аллах силерден разы болсун. Биздин чыгармачылык топта шектүү жашаган үйгө барганда эч ким жок болуп чыкты. Коңшулар да кармалган шектүүнү эл менен анча аралашпаганын билдиришет. Бирок эч кимге оорчулугу тийбеген момун киши экенин айтышты. Ал эми маркум Сумая Хасилжанованын атасы кылмышкердин жазасыз калбоосун талап кылат. Ал бул сыяктуу иштерди жасагандарга бир гана өлүм жазасы татыктуу дейт. Кыздын өлүмүнө шектелген жаранды атасы мурда кийин көрбөгөнүн, тааныбай турганын да кошумчалады. Мүмкүн да ушу өлүм жазасы татыктуу деп ойлойм аны. Айтып атамын, бул дүйнөдө бул жашоого акысы жок мунун. Акысы жок. Ушундай биз ушундай тиш тырнагыбыз менен турабыз азыр. Мындай каршы турабыз да. Эми коомчулукка балаңарды этият кылгыла дейм. Эми баары Кыргызстан элиге чоң рахмат, аны издешип аракет кылды. Эми мындай болуп калды. Алла Тааланын бир буйругу экен дейм. Соттук психиатриялык экспертизанын жыйынтыгын себеп кылып, эркиндикке кое берилгени коомчулукта катуу сынга кабылууда. Резонанс жараткан кыздын өлүмү боюнча милиция маалымат таратып, көп өтпөй аны кое бергени да түшүнүксүз жагдайга кептеди. Мындан улам тийиштүү органдар бул маселеде шашып калышкандай дешет. Кармап туруп анан тергөөнүн жүрүшүндө ошондой процесстер жүргүзсө деле болот. Анан сыртта жүргөн адамдарга да эле жүргүзсө боло берет ошондой процедурачы, анан ошол каралган. Бирок бул жерде маселе бир аз эртелик болуп кетти деп эсептейм. Мен өзүм жеке көз карашым. Анан аны көрсөтмөсү менен ошо иштин жагдайын далилдөөчү дагы башка далилдер барбы жокпу ошол маселе да. Эми мен оюмча ошондой далилдер таппай калган учур болду окшойт бул эмнеде. Ошонун негизинде коюп жиберди окшойт деп айтам да. Анан баягы коркуп айтып кой деген сөздөр жүрөт. Ал дагы ушундай дагы жагдай болушу мүмкүн. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көгар дарыясынын жээгинен табылган. 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.